Папиллома басып кеткен. Папиллома. Шылдыратпа. Бетимден, көзүмдүн тегерегинен, моюнум, колтугум, эмчектин асты, могул анан бир шумдуктадай тактар чыккан. Могул эки жерине. Анын үстүнө да так болбой, карттанып жүн чыккан анын үстүнө. Бир шумдуктай болгон. Анан ушуну ичип жүрүп эле, бирок мен жана скраб менен да жуунуп жүрдүм да. Анан мен папилломдон түшкөнүн билбейм, көзүмдөгүсүн кеткенин билип калдым. Көп кычышты да, үстүлөрүндө болуп турчу. Анан мооларымда, кулактын асты, моолар. Анан мойнумду көрбөптүрмүн. Мойнум жыш болчу, эчтеке тагынып, байланыма кийим кийгенде, шерсть кийим кийгенде эле илинип эле орто бери чыккан эле. Анан мен аны билбейм, анан бир күнү дайыр подружкам, ай, сенин мойнуң таптаза болуп калыптыр, я? Деп эле монтип сыйпаласам, эчтеке жок. Мояктан оң жагынан 13 штукту мен онкологияга барып, Маргарита Ильинична деген аялга лазер менен кестиргем. Анын түптөрү да калган болчу. Түбү калганда, анан эле колтуктарыма салаңдаган момдай болчу. Колтугумда азыр эп жок, мойнумда жок. Анан эмчектин астында кичине калды. Баягы кара тактар үстү карттанып, момтуп кадимкидей раковый клетка сыяктуу болуп түштү. 4 тең. Азыр мындай меңдей болгон так калды. Бул ушул. Анан бөйрөгүм пилонефрит болуп жүрбөдү. Бөйрөгүм эле ооруп эле жүрдү да. Анан билбейм, баягы суточный анализ деп коет, сахарга берген. Ошо суточный анализ берсем, ошо суточный анализден 20 грамм кум бар экен. Аны мен көрбөй эле барып эле баягы чаканын белинен болот да, бир суткада кылсаң. Аны чайкап, анан 20 граммдык бутылкага куюп барасың да. Ошондо 20 грамм кум бар экен. Көрсө бөйрөктөгү кумдар майдаланып түшүптүр. Анан ал бир результат. Ал да ушул чай кофенин эле эмеси. Гайморит бар экенин билбейм да. Кичине эле суук болсо эле мурдум үшүй берчи. Анан мурдумду эле басып жүрчүмүн. Ушул мурдум эле үшүй берчи. Былтыртан бери анан ошо ичип жүргөндөн кийин баягы ооруганга чейин эле бир күнү кир жаяйын десем эле оозум эле бир ушундуктай эле силиз түшүп эле келди. Эшикте жүргөм, Кудай жалпы келип эле момтуп келип эле түкүрсөм, кан ирең аралаш бир ушундуктай ушундай нерсе бир уучтай болуп түштү да. Түшкөндөн эле как будто эле мурдумдун ичиндегинин баары түшүп калгандай эле мындай аба таза болуп калды да. Анан эле аны деле билген жокмун, эле кыш болгондо эле баягыдай мурдум үшүбөйт. А көрсө баягы оору мустап ошол түшүп, ошол мустап үшүшкөн да. Анан азыр бетимде такыр баспайм, үшүбөйм. 2 тисем тең орчу. Анан 1 тисемден 44-45 жашымда точно билем, Буранага барганда элдин баары чыгып кетти, мен чыга албай койгом. Себеби тисем бастырчу эмес. Ошол сол тисем такыр бастырчу эмес. Кычыраган үн чыгып турчу. 4-нчы этажга балдардыкына барганда чыгалчу эмесмин да, артыман түрттүрүп алып барчумун. Анан эле билинбей эле азыр айланайын 70ке келдим, Буранага да чыктым, тигиле баягы кычыраган бут жок. Бутум сонун болуп калды. Анан азыр могу кийинчерээк бир газ баллон машинанын үстүнө түшүп кетип, оң бармактын башын талкалап кеткен. Анан баягы таңым эле кипистеп жүрүп эле айыгып калган, чото эми ооруп аткан. Анан быйыл кайра толук ичип атам да, бир күндө калтырбай. Ошо мындай болуп мен сөөгө өсөткө дегем, ошондой болуп шишип чыккан, ошо шишип кетип баратат. Ооруганы басылып баратат эми. Биртке басканда эле баса албай калчумун, буралып элечи. Эми ошону оңолуп баратат. Көзүм бул кийин операциядан кийин деле мутный эле болуп калган да. Анан мен коллагенди эле кечке чейин ошол коллагенди башканы кошпой эле иче бергем. Анан ошол көзүмдөн ошол жанагы эметип турган, чыгырчыктаган анан мындай булут сыяктуу болуп тургандар кетип калды да. Ошонусу жакшы болуп калды. Шүгүр тоба, жакшы, шүгүр тоба.